кыргыз тилинде сүйлөп, кыргыз тилинде күнүмдүк жашоодо жүрөбүз, бирок ошондо да ката сүйлөп жүрөбүз да өзүбүздүн тилибизде. Анан бир экинчиси жана ошо тилимпоз боюнча. Экинчиси өзүңүз байкап атасызбы, бул жака келгенден кийин биринчи келген доор эмес, поколение эмес, экинчи келгендердин балдары кыргыз тилин жоготуп баратат да. Кыргыз тили тилимпоз менен кошулуп, кыргыз тили кыргыз иденттүүлүгүндө канчалык роль ойнойт, кыргыздыгын сактап калууда, ошо аламдашуудордо. Мисалы биринчи суроого жанагы Тилимпоз Тилек деген досубуз салып барат. Эми Тилек досубуз менен биз көп сүйлөшүп турабыз. Анан ошол Тилимпозго мен катталганмын, себеби ал учурда катталуучулар да аз болчу. Анан катталып, түз эфирлер кылып турчу. Түз эфирлерине катышып, анан сүйлөшүп, ошол жерден кыргыздарга мисалы кыргыз тилин үйрөнөм деген, мындай чыныгы кыргызмын дегендер ошондой каналдарга катталат да, ошондой баракчаларгачы. Анан ошол жерде сүйлөшөт эле, кыргыз тилин кандай кылабыз, кыргыз тили эмнеге жайылбай жатат, ошолор алкагында сүйлөшчүбүз. Ошентип интернеттен сүйлөшүп отуруп, анан Бишкекке барып жолугуп, экөөбүз дагы бир иш-чараларды аткарып, кыргыз тилинде, эне тилинде. Ошол менен бирге эле сертификат, дипломдорду алып, ошолор менен чогуу. Кыргыз тилинде кошуп жаткан бир эле Тилимпоз эмес, дагы башка баракчалар бар. Мисалы эле ошону менен бирге эле могу Алибей Клоth деген, бул Алишер деген байкебиздин ишмердиги. Ошол жакта мисалы эмнеге кыргызча жазып чыгып атат. Карасаңыз, бизде деле өзүбүздө деле сонун сөздөр бар экен го. Ошону жайылтууга аракет кылып жатат да.